Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Адам баласы қаншалық намаздың içindегі келген оқыған сүресі, айтқан зикірлері, дуалары білген сайын намазын чын дили менен оқуға, ойы бөлінбеуге, Аллах Таала менен байланышып, жалынып жалбарып, қорқу менен оқуға жардам береді. Аттахиятты намазда, парсында да, сүннетінде де, нафилінде де оқимыз. Аттахияттан кейін дуа қабыл бола тұрған үшін ибадаттың қабыл болған белгісі ақырында дағы ой дити менен жана андан кейін де жақсы иш жасаш. Адам баласы үшін намазында тек қана өзінің ақылы менен, ойы менен беріле оқыған ғана намаз болып саналады. Ал эми ойы талада, денеси намазда болгон, бул өтө алсыз намаз. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистин жалпы маанисинде намаз окуганда тобунан айрым адамдар толук 10 сооп болсо 10 соопту алат, кээ бирлер 9-ун алат, кээ бирлер 8-ин алат, кээ бирлер 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 болуп азайып кетер. Мунун баардыгы ош намаздын ичинде адам окуганда кандай абалда болуп. Ошон үчүн бул аттахиятты дайыма айтабыз. Намаздын аягында дуалар кабыл боло турган учур, каалаган нерсесин сурасын деп келет. Айрым адамдар ошодон кайдыгер намаздын ичинде дуа кылбайт деп ойлошот. Салам бергенче тахиятты, салаватты айтып бүткөндөн кийин каалаган нерсесин сурат. Айрыкча сүннөт нафил намаз окуганда. Ал эми парста имам менен отуруп, тек кана кабырдан, тозоктон, дажалдын фитнасынан жана жашоонун, өлүмдүн фитнасынан гана сактанганга үлгүрөт. Башка сүннөт нафил намаздарда эшиги ачык, кенен суранганга. Көп ойлойт, намаз бүттү, анан кол көтөрүп дуа кылсам жакшы болот деп. Жок, алар айтат, намаздын аягы деген бул намаздан чыга элек учур. Ошол кезде парда ачык Аллах Тааландан суранган. Себеби сиз намаздасыз. Намаз бүткөндөн кийин адам көбүнчө дикирге отурат. Намаздан кийинки дикирлер келген. Дуалар саждада же салам бергенге чейин. Анан дуа айтарда адамдын жүрөгү Аллахка байланган, ою пикири жыйналган абалда болуш керек. Жүрөк менен тилдин айтылып атканы байланыш керек. Тилинде Кудайдан бир нерсе бер деп сурап атат, оюнда, жүрөгүндө азыркы кыла турган пландарын ойлоп атат, башка нерселер. Тахиятты жакшы түшүнүп алсак, алхамдулилля, андан кийин дагы дуа кыла турган учурга түшүнгөнгө жардам берет. Абдулла ибн Масуд Бухари Муслимде келген хадисте Куранды эң мыкты билген сахаба айтат. Кунна ида жаласна ма Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи соля. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен намаз окуган кездерибизде, ушу исламдын алгачкы кезин эскерип атат. Аттахиятка отурганда ушундай сөздү айтчу элек. Ассаламу алаллах кабла ибади. Аллахтын кулдарына мурун Аллахка салам болсун. Ассаламу аля фулан ва фулан. Баланчага, түгүнчөгө салам болсун, тынчтык болсун. Муну укканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Ла тaqulu ассаламу алаллах. Силер мындай деп айтпагыла. Аллахка тынчтык болсун, Аллахка салам болсун деп айтпагыла. Тыйып атат. Фа инналлаха хуа салам. Аллах Таалам өзү бул тынчтык ээси. Аллах Таалам өзү бул салам, тынчтык берүүчү. Валакин ида жаласа хадукум фалиякул. Бирок силер намазга отуруп, ташаххудка отурган кезиңерде айткыла. Аттахияту лиллахи ва салавату ва тайбат. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи солихин деп айтсаңар, мына ошондо бардык асмандагы, жердеги кулдардын, солих, жакшы кулдарга, асманда дагы, жерде дагы кулдарга жетет дейт саламыңар. Асмандагы солих кулдар деп кимди айтып атат? Периштелерди айтып атат. Жердеги солих кулдар бул момун мусулмандар. Андан кийин ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп айтып, анан каалаган нерсени ыктыяр менен дуа кылсын деген. Исламдын алгачкыларында намаздын аягында ушундай салам жолдолот, башкаларга айтылат дегенде сахабалар мындай дуаны кылышкан. Аллахка салам болсун, баланча түгүнчөгө салам болсун, Жебирелге салам болсун, Микаилге салам болсун деп периштелердин атын атап, анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям булдан тыйган. Эми бул жерден көңүл бура турган нерсе. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында жүргөн бул үммөттүн эң улуу адамдар, илими менен, адеп акылагы менен, даражасы менен. Бирок ошондой болсо да көрдүңүздөрбү, кээ бир ката кылган нерсесин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оңдогон. Бул деген жакшы адамдардын, илимдүү адамдардын жанында жүрсөң, өзүң умтулбасаң, сурабасаң, үйрөнбөсөң, билбеген бойдон кала бересиң. Ката бойдон кала берет. Өзгөрбөйт ал ката. Себеби өзүңдө аракет, умтулуу болбосо, катаңды башкалар көрбөсө, же сурабасаң, айтпасаң, ачыктабасаң, кайдан билсин?
адам ката кетирет. Намазга, динде, шариатта дуа, зикир деген нерселерге жеңил карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген зикирлерди, дуаларды кылайлы. Антпесе биз дагы дуа менен өзүбүзгө каршы дуалар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна каршы жаңылык келген бир зикирлерди ойлоп таап, сооп таппай эле күнөө таап калыш толук ыктымал. Сөздө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оңдоп коюп атат. Себеби Аллахка тынчтык болсун, Аллахка салам болсун деп айтылбайт. Себеби Аллах тынчтыкты берүүчү өзү. Тынчтыктын ээси, салам деген ушу тынчтык ээси. Аллах таалам Куранда айткандай, Хашр сүрөсүнүн 23-аятында: "Ва хуваллаху аллази ла илаха иллаху", ал Аллах, андан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок. Хувал малик, ал падыша, ал куддус, ал ару, таза, ыйык, ассалам, тынчтык ээси. Куранда Аллах таалам айткан. Тынчтык Аллах тааламдан келип, Аллахка тынчтык болсун деп айтылбайт. Аллах тынчтыкка муктаж эмес. Адам баласы муктаж тынчтыкка, периштелер муктаж, махлукаттар муктаж. Ал эми Аллах таалам тынчтыкты берүүчү. Эми ат-тахияттын маанисине киребиз. Тахияту лилла дегендин кыргызчага отургондо тахият деген көпчүлүк түрүндө келди. Бардык улуктоолор деген сөз. Бийиктөө Аллах таалам, даңктоолор тек гана Аллахка таандык. Шуну эстеңиз. Аллахтан башка эч ким жок экен улук деген нерсе жүрөктө турсун айтканда. Таандык Аллахка гана арналат деп айтып атасыз. Улуктоолор, бийиктөөлөр, даңктоолор, тахия деген бир нерсени улуктоо. Аллахка гана бүт түрү менен, жалпы түрү менен. Аны биз багыттаганда Аллах таалам муктаждыгынан эмес, ал Аллахка таандык. Аллах ошого татыктуу. Ал эми адамга тахия кылганда, адамга тахия деген салам жолдогондо, адам муктаж. Ассаламу алейкум, о бир тууганым десе, сага тынчтык болсун, ооруба, жамандыкка түшпө, балеге түшпө, жакшылыкта жүр деп салам жолдоп атасыз. Аллах тааламга жолдогондо тахия, биз улуктукту, бийиктикти, даңктоолукту, мактоону узатып атабыз. Зикир кылып Аллах тааланы эстеп. Аллах муктаж болгондуктан эмес, ага татыктуу болгондуктан. Тахияту лилла деген ушу улуктоону Аллах тааламга, өлбөс Аллах тааламга, тирүү, түбөлүктүү жалгыз Аллах таалам өзүнө гана арнала турган узатып атабыз. Анан вассалават деп атабыз. Дагы тахияту лилла, анан вассалават. Вассалават деген бул жерде дуалар деген сөз, ибадаттар деген сөз. Ал дагы Аллахка арналат. Бардык ибадат, ошонун ичинде 5 мал намаз, нафил намаздар, кылынган дуалар, ибадаттардын бардыгы Аллахка арналат. Себеби Аллахтан башкага ибадат арналбаш керек. Аллахтан башкадан суралбаш керек эч нерсе. Тек гана Аллах таалам өзү гана татыктуу ибадатка. Беде даават, ассалават дегенде алымдар эки түрлүү маанини айтышат. Биринчиси 5 мал намаз, ошон үчүн намаздын бүт түрү, экинчи жалынып, жалбарып, сурала турган нерсе. Ат-тахияту лиллахи вассалават дегенде эстеңиз. Эмнени эстейбиз? 5 мал намаздар, ибадаттар, дуалар тек гана Аллахка арналат экен. Дуалар Аллахка арналган эмне десе, Аллахтан гана сура, башка эч кимден сураба деген сөз. Каф сүрөсүндө Аллах таалам айткандай: "Ваман адаллу мимман яду мин дунилла". Аллахтан башкадан суранган адамдан да өткөн адашкан адам барбы? Ман ла ястажибула. Башка бирөөдөн сурайт, Аллага жооп бере албайт. Иля яумил кыяма. Кыяматка чейин. Ва хум ан дуаихим гафилун. Анын сураганынан алар бейгапар кыямат күнүнө чейин. Кээ бир адамдар ушу өлүктөн сурангандар бар, арбактардан үмүт кылгандар бар, жаны жок, эч пайда, зыян бере албаган нерселерден жалым жалбарып дуа кылып жүргөндөр. Ат-тахияту лиллахи вассалават дегенде, салават Аллах таалам гана ибадаттарын алат. Дуалар Аллахтан гана сураналат. Ибадаттар деген эмне десе, коркуу, тек гана Аллахтан коркобуз. Ар-ража, үмүт кылуу, Аллахка таянуу, Аллахка кайтуу, тобо кылуу, бүт жүрөк амалдарында кылган нерсенин бардыгы Аллахка гана арналат. Тахияту лиллахи вассалават түшүндүк, э? Андан кийин эмне деп атабыз? Ат-тойибат. Ат-тойибат болсо эмне экен? Ат-тойибат бул солих амалдар. Солих амалдар эмне экен? Жакшы амалдар. Качан жакшы амал болот? Амал ниети, ихласы түз жана кылган амалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын амалына шайкеш болсун. Ушунун бардыгы Аллах тааламга жетет. Хадисте айткандай: "Инналлаха таала тойиб", Аллах таалам бул тойиб, таза зат. Ла якбулу илля тойиба. Тек гана таза нерсени кабыл кылат. Кайсы нерсе ихласы жок же пайгамбардын жолуна саллаллаху алейхи вассалам туура келбесе, ал тойиб болуп саналбайт. Ал амал Аллах тааламга жетпейт. Ошон үчүн жана кыямат кайымында бир топ болуп келгенде Аллах таалам алдына бейиш эшиктер ачылганда периште эмне деп айтат? Саламун алейкум. Аллахтын силерге саламы болсун, тынчтык болсун, тыйып тум дейт. Силер жакшы амалдарды кылдыңар, тойып амалдарды кылдыңар.
фадхулуха халидин. Мына эми силер түбөлүк кала турган жерге киргиле деп. Ал эмне кимдин амалы тойып жакшы болбосо, анын амалы сөзү Аллахка көтөрүлбөйт. Илейхи ясадул калимут таййиб. Аллах Тааламга жакшы сөз көтөрүлөт. Вал амалу солих ярфау. Жакшы амал көтөрөт. Жакшы амал качан болот экен? Ихлас менен болгондо, чын эле Аллах үчүн арнаса, Аллах үчүн деген ниет болсо, анан пайгамбар саллаллаху сүннөтүнө дал келсе, ошондо гана амал солих болот. Андан кийин эмне деп атабыз? Ат-тахияттан кийин ассаламу алейка айюхан наби деп. Аллахтын саламы болсун о пайгамбар деп. Эмне дегенди билдирет бейт. Бул салам берүүдө жалпы адам затына, мусулмандар, момундарга, жер бетиндеги ар бир жакшы амал кылгандарга жана асмандагыларга деп саламды айтуудан мурун өзгөчө пайгамбар саллаллаху салам берип атабыз. Сага деп биринчи бардык кулдардын алдыга коюп. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламдын акысы өзгөчө момун мусулмандарга. Эмнеге өзгөчө? Себеби ушу пайгамбар аркылуу адамдар жакшылык менен жамандыкты айырмалады, чындык менен жалганды айырмалады. Ушул менен тозоктон куткарылды. Пайгамбар саллаллаху себеп болуп, Аллах Таалам адамдарды куткарды. Ошон үчүн бизге акысы чоң пайгамбар саллаллаху. Эмнеге пайгамбарга дуаны биз өзүбүздөн мурун баштадык? Себеби пайгамбар саллаллаху пайгамбар сага көбүрөөк күйүмдүүрөөк. Билесиздерби? Ар бир адамга өзүнүн жанына караганда пайгамбар саллаллаху көбүрөөк күйүмдүүрөөк. Аллах Таалам Куранда Ахзаб сүрөсүндө айтат: "Ан-набию аула бил муъминина мин анфусихим." Пайгамбар момундарга өздөрүнүн жанына караганда күйүмдүүрөөк, аула, акылбыраак. Ва азважуху уммахатухум. Ал эми анын аялдары, пайгамбардын аялдары бизге эмне? Мына пайгамбар саллаллаху биз өзүбүздүн жаныбыздан дагы артык көрөбүз. Биз өзүбүзгө караганда пайгамбар саллаллаху бизге күйүмдүүрөөк. Ошон үчүн кулдарды атоодон мурун бир пайгамбар саллаллаху өзүнө салават саламайт. Анан ушул жерден белгилеп коючу нерсе, айрым адамдар о пайгамбар деп айтканда биз пайгамбардан жардам да сурасак болот экен. Пайгамбар өлүп калса, бул жерден о пайгамбар деп айтып атпайбы, чакырык кылып айтып атпайбы? Бул пайгамбардан бир шапаат сурап, даттанып же ушундай жардам сурасак болобу деген бүдөмүк түшүнүктөр бар. Жок, болбойт. Бул жерде биз пайгамбар саллаллаху чакырык кылып, жага даттанып же бир жардам сураган жокпуз. Бул тек гана салам жолдоо. Себеби эмнеге мынтип айтабыз? Пайгамбар саллаллаху бизге ошентип үйрөттү. Жана бир нече хадистерде келген, жер бетинде периштелер жүрөт, кыдырып. Ал ким салам салават айтса, пайгамбар саллаллаху ал салам салаватты пайгамбар саллаллаху жеткизип турат Аллахтын кудурети менен. Анан бул жерде биз бир жардам сураган жокпуз. Биз тек гана пайгамбар саллаллаху дуа, салам жолдоп атабыз, салават жолдоп атабыз. Ассаламу алейка айюхан набию дегенде Аллахтын тынчтыгы болсун сага. Аллах Таалам сени коргосун. Жана салам салават айтып атабыз пайгамбар саллаллаху дуа кылып атабыз. Пайгамбар саллаллаху тирүү кезинде сахабалар дуа кылганда ага саламаттыкты тилеп, ар баледен сак болсо экен деп пайгамбар саллаллаху дуа кылган. Ал эми өлүп калган кезинде биз дуа кылып, салават айтып, кыямат кайымдын оор күндөрүнөн сактасын. Жана пайгамбар саллаллаху сүннөтү таркалсын. Жана шариаты бийик болсун. Артында пайгамбарды ээрчигендер көп болсун, сүннөтүндө ээрчигендер деген маанилерди айтабыз. Пайгамбар мени угат, анан мен даттансам пайгамбар Аллахка чыгат, анан мага жардам берет деген түшүнүктөн алыс болойлу. Пайгамбар кандай үйрөттү, биз ошону эле кылабыз болду. Инна лиллахи малаикатан саяхин. Аллахтын периштелери бар, жер бетин кыдырып жүргөндөр. Юбаллигуни мин уммати ассалам. Менин үммөтүмөн ким мага салам айткан болсо, ошолорду мага жеткизип турат деп. Болду. Анан кээ бирлерге ошоп барып, умрага барып, мен пайгамбарга даттанам, анан пайгамбарга айтам деген мунун баары туура эмес. Аллах сактасын. Пайгамбардан жардам сурай албайт. Пайгамбарга салам салават айтуу деген ага тынчтык калуу, ага жакшы дуаларыбызды кылуу деген пайгамбар салам үйрөткөндөй. Аллах Таалам буйругандай. Андан кийин эмнени айттык? Салават бат-тахияттан кийин аягында ассаламу алейка айюхан набию ва рахматулла деп. Рахматулла деп айтып атабыз. Ва рахматулла. Бул эмне мааниси? Бул Аллахтын ырайымы болсун. Аллахтын ырайымы дегенде дайыма Аллах Таалам ырайымын алсын деген алымдар ушинтип түшүндүрөт, бейишин берсин деген. Ал эми Аллах Таалам сени кечирсин десе, тозоктон сени сактасын. Аллах Таалам биринчи кечирет, андан кийин бейиш киргизет. Аллахтын ырайымы кимге түшкөн болсо, ал бейишке кирет. Ва баракату. Барака деген бул береке, көп туруктуу жакшылык. Тоолу бас кудук болот, ошондо бирка деп коет. Суу чыгып берет, канча суу алсаң деле азайбайт. Мына ошол сөздөн алынган бирка, баракат, барака деген көп жакшылык, түгөнгүс, токтобоз, туруктуу жакшылык нерсени сурап атасыз. Пайгамбар саллаллаху тирүү кезинде береке сурасаңыз, анын үй бүлөсүнө, өзүнө, амалына сурайсыз. Ал эми өлгөн кездеги береке сурасак эмне деп сурайбыз? Береке бул анын үммөтүнө
жана анын ээрчигендер көп болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакшылык болсун деп тилөө. Андан кийин ассаламу алейна деп анан өзүбүзгө сурап атабыз пайгамбар деген, караңыздар. Ва аля ибадиллахи солихин, жана ар бир солих адамдарга. Канча адам намаз окуйт, ар бир намазында, ар бир 2 рекет сайын аягында тынчтыкты, саламды жолдоп жербет. Ислам дини тынчтык дини. Кайдагы мусулман башка бирөөгө зыян кылсын, учурашса да салам жолдойт, тынчтыкты жолдойт. Намазында да ар бир намаздын аягында тынчтыкты жолдойт. Аллах тааланан тынчтык сурайт жер бетине. Периштелерге дагы ассаламу алейна, бизге дагы, периштелерге дагы, бардык жер бетине мусулмандарга. Эмнеге солих мусулмандар деди? Асманда дагы жердеги бардык камтыйт. Эгерде фаиннакум ида култум далика факад салламту аля кулли абдин солих фис сама вал ард. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, силер ушундай айткан болсоңор, анда асмандагы жердегилердин бардыгына тынчтык каалаган болосуң. Ошон үчүн алымдар айтат, солих болгула. Солих болсоңор, жер бетинде канча адам намаз окуса, ошонун артынан дуа кылса, сол дуага сен да илим калышың үчүн. Себеби солих эместерге бул дуа, бул бата, бул жакшылык жетпейт. А солих деген ким десе, бул ихластуу кылган амалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келген адам солих болот. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай кылып келген. Аттахият солихин ва ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Андан кийин ашхаду ан ла илаха иллаллах, күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынып эч ким жок деген мааниси, мен мойнума алам, ишенем, жүрөгүм менен туям, тилим менен да айтам, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок деп, ихлас менен, таухид менен жалгыз Аллах өзү гана татыктуу деп, биринчиден Аллахтан башка эч ким ибадатка таттуу эмес деп жокко чыгарып атасыз. Ибадаттардын бардыгын тек гана Аллахка арналат деп анан тастап атасыз. Ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок. Иллаллах, тек гана Аллах таалам гана өзү гана татыктуу деп, ибадат намаздын аягында кайрадан таухидиңизди бекемдеп атасыз. Караңыз, мен ибадатымды эч кимге арнабайм, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнайм. Себеби Аллах өзү гана татыктуу деп. Анан ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расул, ошондой эле күбөлүк берем, илим менен, билим менен. Ашхаду деген бир нерсени билбесеңиз кантип күбөлүк бересиз? Мойнуңузга алдыңыз, түшүндүңүз, билдиңиз, күбөлүк берип атасыз. Мухаммад Аллахтын кулу жана элчиси. Күбөлүк бергенден кийин ушул маани келип чыгат. Буйругун аткарам, тыйгандан тыйылам, жана пайгамбар көргөз бергендей кылып шариятында ибадат кылам, жана кабарларына ишенем деген. Аллах тааламды жалгыздагандай эле ибадатта да кимди ээрчийм дегенде жалгыз пайгамбарды жалгыздайсыз. Пайгамбар көргөз бергендей гана кылам, мунукунду аткара берем, тигиникинди аткара берем эмес. Жалгыз Аллах таалам өзүнө ибадат кылгандай эле үйрөтүүчүнү дагы, кимде практикасында көргөз берүүчү пайгамбардын жолун жолдойм. Ээрчүүнү да жалгыздаңыз. Пайгамбар Аллахтын элчиси жана Аллахтын кулу. Кулу экен деп ал жалганга чыгарылбайт. Аллахтын элчиси деп ага баш ийилет. Ома арсална мин расулин илля лиюта. Ниса сүрөсүнүн 64-аятында биз элчини тек гана баш ийиш үчүн жөнөттүк. Баш ийүү бул буйругун аткаруу, тыйгандан тыйылуу, кабарына ишенүү жана ал көргөз бергендей жол менен ибадат кылуу. Ошон үчүн карасаңыздар, бул жерде бир маани бар. Абдуху ва расулух деп, кулу жана элчиси деп келди. Себеби эки тайп адамдар бар. Кээ бирлери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кадыр баркын түшүрүп, аны эми пайгамбар деле кул, ал деле базарда жүрдү, анын деле аялдары бар, ал деле тигиндей мындай деп пайгамбардын кадыр баркын түшүрүп, аны элчилик эмес, Аллахтын адам катары эле көрүп салган бар. О адам, бирок аны элчиликтей ага баш ийип, буйругун аткарып, тыйгандан тыйылбастан тоотпогондор бар. Ошондой эле Аллахтын элчиси деп аны Аллахка теңеп, андан жардам сурап кеткендер да бар. Ахли сунна мусулмандар Аллахтын элчиси, ага баш ийилет. Ошол учурда ал кул, ал жардам бере албайт. Ада Аллах таалам касиеттери жок, жардам берүүчү тек гана Аллах таалам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ордуна коет. Кээ бирлер ыйман келтирбегендер бар. Такы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таштап, биз экөөнүн ортосундабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рисаласына ыйман келтирүү, баш ийүү, ишенүү, ээрчүү, тыйгандан тыйылуу. Ошо аттахият ушу менен аяк. Ушул нерсени ар бир сөздү айтып атканда түшүнүп турган болсоңуз, субханалла, намазда кандай сезим болот. Анан айтып бүткөндөн кийин салаватты айтып коюп туруп, каалаган дуаны кыла бересиз. Бир кайталап коеюн аттахиятты. Аттахияту лиллахи вассалавату ваттайибат. Эстедиңиздерби? Аттахияту мааниси эмне эле? Вассалавату ваттайибат. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатух. Бул жерде эстеңиз пайгамбардын акысын, эмнеге пайгамбарга салам берип атабыз? Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи солихин. Салам болсун бизге жана солих кулдарга. Кой, мен да солих болушум керек экен, ар бир намаз окугандардын артында дуасында илим калыш үчүн. Себеби пайгамбар салам айтты, муну менен асмандагылар да жердегилерге да жетет ушул бата деп. Аягында айтып атасыз, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расул.
күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынуу эч ким жок. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын кулу жана элчиси деп. Себеби кулу кээ бирлер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кул эмес, бир Аллахтын касиеттерин берип, пайгамбардан дуа кылып, андан суранып кабырына барып роо өтүп кеткендер бар. А кээ бирлер пайгамбардын кадыр баркын түшүрүп, элчиликтен ылдый түшүрүп, ага ишенбей, сүннөтүн амал кылбай, динге бидаттарды киргизип, ушундай нерселер кылып кеткендер. Аллах субханакаллахумма бихамдика ашхаду ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум.